رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamu alaikum, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Ыйык Рамазан айындагы кармаган орозоңуздарды Кудай Таалам кабыл кылсын, дуалардын баардыгын тең Кудай Таалам эч кемчилигисиз кабыл кылсын деп бүгүн рахмат жаган Рамазан берүүсүн баштайбыз. Эфирде мен Максат Атабаев алып барам. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте ыйык айда кантип жүрөктөрдү тазаласак болот, деги эле жүрөк тазаланабы, ушул жаатта бир кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин куттуу студиябыздын ардактуу коногу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын калкты диний маалыматтар менен камсыздоо бөлүмүнүн адиси, дин аалымы Аббак Ражы Марат уулу келип отурат. Кош келипсиз. Кудай Таалам кармаган орозоңуз кабыл кылсын. Негизи эле ушул ыйык айда, Рамазан айында, бул айлардын султаны болгон айда орозону кандай баштап алдыңыз, ушундан баштайлычы. Эң биринчиден жаратуучубуз Аллах Таалага алкыш мактоолорубуз, даңктоолорубуз болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттарыбыз болсун. Аллах Таалага шүгүрлөрдү айталы, аман эсен ден соолук берип, өмүр берип, ырыскы берип, ушундай берекелүү Рамазан айына жеткирип койгонуна Кудай Таалага Аллах Таала шүгүрлөрдү айтып, жакшы ниет менен бул орозону бекем тутайын, таравилерге бекем катышайын жана көп жакшы амалдар кылып калайын деген ой ниет менен Рамазанды шүгүрчүлүк болсун баштап алдык, алхамдулилля. Кудай Таалам кабыл кылсын. Амин. Динибизде Аббак Ражы ошол жүрөктү тазалоодо эмнелер айтылган, эмнелер көрсөтүлгөн, шариятыбыз бул боюнча эмне дейт? Максат ажекем, Алла ыраазы болсун сизден. Бул сиз берген сурооңуз динибиздин негизи эң чоң бөлүгүн ордун ээлейт. Аллах Таала жаратуучубуздун бул жер бетине бенделерин жаратып, инсандары, жиндери жаратып, Аллах Таала бизге бир канча өкүм буйруктарды берген. Аллах Тааланын бизге берген буйрук өкүмдөрү жалпысынан, жалпы жонунан эки түргө бөлүнөт. Биринчиси бизди буйруктар аткарышыбыз зарыл болгон, экинчиси таштообуз зарыл болгон тыюулар болот. Ал эми ошол буйруктар жана тыюулар дагы экиге бөлүнөт. Биздин жүрөгүбүзгө тиешелүү жана денебизге тиешелүү болот. Ошондой эле тыюулар дагы ошондой эле экиге бөлүнөт. Кандай эле денебиз менен бир канча иштерди аткарышыбыз милдет болгондой, дене мүчөбүз менен кээ бир иштерди таштообуз, андан тыйылуубуз милдет болот. Ал эми кудум ошол сыяктуу дене сыяктуу эле жүрөк дагы, жүрөктүн дагы тиешелүү аткара турган буйруктары бар. Ошондой эле жүрөгүбүз менен алыс боло турган арам кылынган нерселер бар. Бул жүрөк чындыгында сырткы дененин аткарган амалынын, иштеринин булагы болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабаларын көптөгөн хадистеринде адам жүрөгүн оңдоосу өтө зарыл экендигин баяндап айтып өткөн. Аллах Таала да Кур'ан-ы Каримде бир канча аяттарда айтат. Кандай эле аалымдарыбыз айтат, сырткы дене кир дегендей, адамдын жүрөгү дагы кир дейт экен. Буга далил Аллах Таала Кур'анда айтат: "Астагфиру билла, калла бал рана ала кулубихим ма кану яксибун" дейт. Аллах Таала айтат: "Жок" дейт, алар кылып өткөн иш себептен алардын жүрөгүн капкара дак, каралык каптап, ээлеп калды, ороп калды деп айтат. Демек бул аяттан билет экенбиз, жүрөк кээде Кудай Тааланын буйруктарын аткарбаса жана тыйган иштерин көп кылып аткара кыла берсе, жүрөк капкара болуп калат экен. Ошол жүрөктүн тазалоонун зарылдыгы туурасында пайгамбарыбыз хадисинде айтат: "Ала ва инна фил жасади мудгатан", билип алгыла дейт, денеде бир үзүм эт бар дейт. "Иза солихат солиха саирул жасад" дейт. Эгерде ал оңолсо, таза болсо, дененин бардыгы оңолот. Жана эгерде ал бузулса, бардыгы бузулат. "Ала ва хиял калб", ал билип алгыла жүрөк деп айткан караңыз. Демек, жүрөктү тазалоо аябай зарыл экен, жүрөк дагы кирдейт экен. Жүрөк дагы бузулат экен чындыгында. Алла субханаху ва таала ошол жүрөгүбүзгө өзгөчө көңүл бөлүүнү Кудай Таалам буйруган. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Астагфиру билла, ла ва ла тaqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan". Момун мусулмандарга айтат: "Силер" дейт, "сырткы жана купуя ички болгон бардык ыпластыктарына алыс болгула, жакындабагыла" дейт.
Аалымдар айтат, сырткы ыплас иштер булар, адам өлтүрүү, зына кылуу, уурлук кылып, бирөөгө зулум кылуу, бирөөнүн мал байлыгын тартып алуу зулумдук менен, ал эми Куранда ошол купуя ыплас иштер кайсылар деген аалымдарыбыз чечмелеп айтышат. Бул жүрөктүн оорулары дейт. Көрө албастык, текебердик, ичи тардык, сараңдык, коркоктук, булардын баардыгына ушул жүрөктүн бул купуя ыпластык иштери болот экен дагы. Буларга дагы жакындабообуз бизге милдет болуп эсептелет экен. Эң сонун анан Абакыр ажы негизинен эле баягы Рамазан айы, кечиримдин айы, мээримдин айы деп атабыз. Анан Рамазан айы ошол өзүңдү таап, ошондой эле Алла Таалага жакындаган ай деп атпайбы? Ошондой эле ушул суроону бергим келип атат. Эми ушул айда, ушундай бир касиеттүү айда жүрөгүбүздү кантип тазалайбыз? Туура айттыңыз. Бул Рамазан айы 12 айдын бул султаны болуп эсептелет. Бул айда адам Аллах Таалага жакындап умтулса, Аллага тез жакындайт. Оңолом деген адам тез оңолот. Мен жаман сыпаттарымды жакшы сыпаттарга алмаштырам деген адамга максатына жетүүсү оңой жана тез бат болот экен да. Себеби бул айда хадистерде келгендей шайтандар байланат. Адам чындап аракет кылып умтулса эле Алла Таала жолун ачып, өзүнө жакындоосуна Кудай Таалам оңой жеңил шарттарды түзүп берген. Бул ай өзгөчө ай. Эми бул айда адам кантип жүрөгүн тазалаш керек? Аалымдарыбыз айтат, жүрөктүн тазалоонун жолдору бар. Бир канчасын санап айтып берсек, аалымдарыбыздын сөзүнө карай, биринчиси адам жүрөгүн тазалоосу үчүн Аллах Тааланы көп эстеш керек экен. Негизи жалпы 12 айдын бардыгында, ал эми өзгөчө бул Рамазан айында көп Аллах Тааланы зикир кылыш керек. Зикир деп жүрөк менен Аллах Тааланы эстөө. Жүрөктөн Алла Тааланын башкасын бардыгын чыгарып таштап туруп, өзү олтуруп алып, адамдардын арасында жүрөбү, жүрөгү менен Аллах мени көрүп турат. Аллах мени билип турат. Бардык иштеримден, жүрөгүмдөгү ойлордон, менин алдыга койгон пландарымдан бардыгын Аллах Таала жаратуучум кабардар деп, жүрөгү менен адам чын жүрөгүнөн эстесе Алла Тааланы, бул жүрөк оңолот экен караңыз. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Астагфиру билlah. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб." Билгиле, Аллах Тааланы эстөө менен чын жүрөктөр рахат алат, жайбаракат табат деп айткан караңыз. Жүрөк оңолуусуна Алланы чын жүрөктөн эстөө бул түзмө-түз пайдасын берет экен. Экинчиси, Кур'ан-ы Каримди ой жүгүртүү менен окуу. Кур'ан-ы Каримде момундай шашып эле, шаша-буша маанисинде акыл калча ой жүгүртпөстөн эле окуп таштабастан, Кур'ан-ы Каримде Алла эмнени айтып жатат бул жерде деп ойлонуу менен, ой толгоо менен Алла Тааланын айткан сөзүн, Куранын окуса, бул да жүрөктүн оңолуусуна себепчи болот экен. Ошондой эле кийинки себеп, Алла Субханаху ва Таалага чын жүрөктөн тооба кылыш керек экен. Баардык күнөөлөргө жүрөктөн өкүнүп тооба кылып, жүрөктөн өкүнүү менен, ошондой эле Алла Таала тоокел кылуу менен, ошондой эле кечиримдүүлүк менен, боорукердик менен, жүрөккө тиешелүү баардык жакшы сыпаттарды колдоно билүү менен биз жүрөктү тазаласак болот экен. Жана дагы кийинки эң эффективдүү, таасирдүү жүрөктүн оңолуусуна себептердин бири жакшы аалым ойлялар менен бирге жүрүү экен. Жакшы кулк мүнөздүү, адеп ахлактуу адамдар менен, Кудайга шүгүр, андай адамдар бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан баштап кыямат кайымга чейин үзүлбөйт мындай адамдар. Кандай эле жамандар улангандай кыямат кайымга чейин, ошондой жакшы адамдарга, адамдарды оңдой турган, адеп ахлагы менен түз жолго багыттай турган адамдар үзүлбөйт кыямат кайымга чейин. Мына ошондой адамдарды таап, ошолор менен бирге жүрүү дагы адамдын жүрөгүнүн оңолуусуна, тазалануусуна өтө чоң таасирин тийгизет экен. Керемет, Алла разы болсун. Анан Абакыр ажы, инсан өзү багы визуалдык нерсеге деп коебуз го, көрүп бир нерсеге ишенебиз да. Мисалы баягы үйдө деле багы кир кийим менен таза кийимди койгондо деле, бул кир деп калыптыр деп кирге салып, анан алып барып, аны жуулуп тазаланып атпайбы? Ошондой эле биз өзүбүздүн баягы күнүмдүк деле машинени деле кир деп калса барып, жанагы машина жуудурган жерге барып жуудуруп, ушинтип багы билип атабыз да. Кир деп калыптыр таза болгондугунчу. Эми жүрөктүн тазасын, анан кир деп калганын кантип билебиз? Бул көрүнбөйт да. Туура айтасыз. Аалымдарыбыз
жүрөктүн оңолгонун же бузулганын бир канча адам кылып жаткан, аткарып жаткан иштеринен баа берип бизге тыянат чыгарып берген экен. Биз айттык, жүрөк бул булак. Ал эми бул жүрөгүңүздө эмне болсо, адамдын сырткы дене мүчөсүнөн ошондой мамиле, ошондой адеп ахлак чыгат чындыгында. Адам адеп ахлагына карап, бунун жүрөгү кандай экендигин биз билсек болот экен. Адамдын жүрөгүнүн оңолуусунун жана бузулганынын аалымдарыбыздын пикирине карап айтып берейлик. Адамдын жүрөгүнүн оңолуп тазарганынын бир канча тепкичтери бар. Биринчиси, Максат ажекем, бул адамдын 7 мүчөсү оңолуусунан биз билсек болот экен, бул адамдын жүрөгү оңолуп жаткан экендигин. 7 мүчөнү биз 7 арык деп койсок, анан бул 7 мүчө барып туруп бир жерге куят. Бул жүрөк болуп эсептелет. Эгерде ошол 7 мүчөңүз оңолуп, жакшы иш аракеттер, жакшы амалдар чыгып жаткан болсо, бул жүрөк тазаланып жаткан экендигин билсек болот экен. Эгерде 7 мүчө бузулуп, жаман сөздөр чыгып аткан болсо, мамиле чыгып жаткан болсо, анда бул адамдын жүрөгү таза эмес экенин билсек болот экен. Бул 7 мүчө кайсылар? Биринчиси бул кулак. Эгерде кулагыңыз менен Куранды уксаңыз, жакшы сөздөрдү уксаңыз, ата энеңиздин сөзүн уксаңыз, демек сиздин жүрөгүңүз таза экендигин бир белгиси. Жүрөгүңүз оңолууга багат алып бара жатканын далили болот экен. Эгерде тескерисинче кулак менен гыйбаттарды, ушактарды, арам нерселерди, адамды күнөөгө чакырган ыр музыкаларды уга турган болсоңуз, бул жүрөктүн бузулганын белгиси. Ал эми экинчи мүчө бул сиздин көзүңүз. Эгерде көзүңүз менен Куранды карап, ата энеңиздин жүзүн жылмайып карап, аалымдарды карап, Каабаны карап, мечиттерди, жакшы нерселерди карай турган болсоңуз, анда бул да ошол жүрөктүн оңолуунун белгиси. Тескерисинче, Кудай сактасын, жаман арам нерселерди, аялдардын аврат жерлерин, эркектердин аврат жерлерин, ыплас нерселерди, арам нерселерди, мисалы чочко, арак, ошого окшогон нажас нерселерди адам көп караса, анда жүрөктүн бузук экендигин далили болот. Бул экинчиси көз болот экен. Эми үчүнчүсү адамдын тили. Эгерде тилиңизден зикир, Куран, адамдар жакшылыкка чакырып, жамандан кайтарган жакшы сөз, акыл насаат, жакшы сөздөр чыгып жаткан болсо, оңолгондун белгиси жүрөктүн. Ал эми тилиңизден Кудай сактасын, ыплас сөздөр, сөгүнүүлөр, Кудай таалам нааразы болгон жаман сөздөр, жалган, гыйбат, ушак, чагымчылык чыгып жаткан болсо, анда жүрөгүңүздүн булганыч экендигин белгиси болот. Үчүнчүсү бул тил болду. Төртүнчүсү бул биздин колубуз. Колуңуз менен бирөөгө жардам берип, бирөөнүн оорунун колунан алып, мисалы бирөөлөргө колуңуз менен жардам берип жаткан болсоңуз, Куранды кармап, учурашып, анда жакшы. Ал эми колуңуз менен уурда бирөөнү уруп, зулумдук кылып тартып алып аткан болсоңуз, анда жүрөгүңүздүн булганч экендигин белгиси. Ал эми бешинчиси бул сиздин бутуңуз экен. Бутуңуз кайсыл жакка алып барып жатат сизди? Мечитке, жакшы тараптарга алып барып жатабы же жаман жакка алып барып жатабы? Ушу менен да биз билсек болот экен жүрөгүбүздүн абалын. Алтынчысы бул ашказан, курсагыбыз. Курсагыңызга адал нерсе кирип жаткан болсо, анда жүрөгүңүз тазаланып жатат. Эгер курсагыңызга арам нерсе кирип жаткан болсо, бирөөнүн нааразы болгон нерсесин жеп жаткан болсоңуз, бирөөнүн мисалы мээнет менен тапкан акчасын тартып алсаңыз, зулум кылып какшатып алып алсаңыз, ошол курсагыңызга кирип жаткан болсо, анда жүрөгүңүз бузулгандын далили. Ал эми акыркысы жетинчиси бул аврат мүчөңүз. Эркектен болсун же аялдын болсун. Бул мүчөнү сиз эгерде адал нике менен жакшы жакка колдонуп жатсаңыз, бул жүрөктүн таза экендигинин белгиси. Ал эми Кудай сактасын, зына менен, сойкулук менен же бачабаздык менен жаман жакка колдонуп жаткан болсоңуз, анда жүрөктүн булганч экендигинин белгиси. Мына ушул 7 мүчө жүрөгүбүзгө куя турган арык болуп эсептелет. Ушул 7 мүчөдөн адам өзүн байкаса болот. Ушу 7 мүчөсү жакшы жакка иштеп бара жатабы? Анда шүгүр айсын менин жүрөгүм оңолуп жатыптыр деп. Эгер тескерисинче болсо, анда бул адам коркуп тооба кылып, ушу 7 мүчөсүн жакшы жакка сарптаганга, бурганга аракет кылса, өзгөчө ушул Рамазан берекелүү айында, анда бул адам жүрөгү иншалла аракет кылганга Алла Таала берет. Ким аракет кылса, Алла Таала эч качан аракетин текке кетирбейт. Эң сонун керемет. Биз деги эле бир кандайдыр бир жетишкендиктерге жетип бир ийгилик жаратканда бир жетекчиликтен же башкадан
белектерди алабыз. Же болбосо бир балдар бир жакшы бир олимпиадаларга катышып келип, анан бир ошонун жыйынтыгында кандайдыр бир белектерге, ардак грамоталарга ушундай ээ болот да. Анан бул багы биздин көзүбүзгө көрүнүп аткан нерселер. Багы ыраатчылык иретиндечи. Эми оңолгон жүрөккө Кудай Таалам кандай белек берет? Албетте Аллах Таала бизди Кур'ан-ы Каримде, пайгамбарыбыз хадистеринде кайсыл жакшы нерселерге буйруган болсо, анын артында өтө чоң жакшы Кудай Таалам белек сооптору бар. Кайсыл тыюулардан тыйган болсо, ал нерседен биз тыйыла турган болсок, анын дагы белеги аябай чоң болот. Себеби жаратуучунун белеги кандай болот элестетип көрүңүз да. Бир адам баласынын бир жакшы белек берсе канча сүйүнөсүз. Ал эми жаратуучубуз, ааламдардын Роббиси белек берсе, бул аябай адам сүйүнүп, коюнуна батпай кубана турган эң чоң белектерди Кудай Таалам берет. Адам жүрөгү тазаланса кандай белектерге ээ болот? Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Астагфиру билла. Яума ла янфау малу ва ла банун илля ман аталлаха биқалбин салим" дейт. Ал кыямат кайым күнү, адам атадан баштап кыямат кайымга чейин бардык адамдар топтолгон күнү, адамдар эле эмес, жиндер дагы, жаныбарлар дагы топтолгон кыямат кайым күнү, адам алапайын таппай, ким мага болушат экен, ким мага жардамга өтөт экен деп, адамга өтө оор күн болот. Ал күндөн пайгамбарлар, аалым, сахабалар, олиялар аябай коркуп ыйлаган. Мына ошондой кыямат эң коркунучтуу, өтө ушундай адамдын жон тер титиреп коркуп ыйлай турган кыямат кайым күнү, жүрөгүн тазалап ким Кудайдын алдына бара турган болсо, бул адамга ошол таза жүрөгү пайда берет экен. Бул аятта Алла Таала айтып жатат: "Ал кыямат кайым күнү" дейт, "эч бир бала чака, мал байлык дагы пайда бербейт" дейт. Бул жашоодо пайда бериши мүмкүн, мал байлык бала чакаңыз. Ал эми Алланын алдына барганда алар пайда бербей калат экен. Илля бир гана мен аталлаха биқалбин салим. Ким тазаланган пакиза жүрөк менен барса дейт, мына ошол жүрөк гана пайда берет экен да, караңыз. Алла субханаху ва таала жүрөктөрдү карайт. Алла сырт денеңизди карабайт, Алла жүрөгүңүздү карайт. Жүрөгүңүздө Алладан башка эч ким жок. Жүрөгүңүздө Аллага болгон сүйүү болсо, пайгамбарга болгон, үй бүлө сахаба, алым, олияларга болгон, динге болгон, Куранга болгон сүйүү болсо, адамдарга сизден жакшылык гана каалоо болсо, жакшы мындайча айтканда Алла ыраазы болгон нерселерди көрсө жүрөгүңүздөн, ошол жүрөктү Алла Таала эртең кабыл алат. Ошол жүрөгүңүз себептен Алла Таала күнөөңүздү кечирип, кыямат кайымдын оор күнүнөн куткарып сизди Алла Таала бейиш менен сыйлайт. Ошондой эле хадистен бир мисал келтирип коелук. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде сахабаларга айтты: "Азыр силерге бейишке түшө турган бир адам кирет" деди. Сахабалардын бардыгы кызыгып калышты. Бейишке пайгамбарыбыз тирүү убагында эле кирет деп сүйүнчүлөгөн бул кандай сахаба болду деп. Бир адам даарат алып, даарат алган суусу колу буттарынан сакалынан тамчылаган абалда кирип келди. Сахабалар көрүп туруп ушул турбайбы деп таң калды. Ушул окуя 3 жолу кайталанды. Пайгамбарыбыз 3 ирет бейишке кире турган адам кирет деп айтты, караңыз. Алланын элчиси пайгамбарыбыз күбөлүк өтүп атат, бул адам бейишке кирет деп. Үчүнчүсүндө сахабалардын арасынан Абдулла ибн Амр деген улуу сахаба ойлоп калды да. Пайгамбарыбыз 3 жолу күбөлүк өттү. Бул сахаба ким экен, кандай амал кылат экен, мен артынан түшүп мен билейинчи деди. Жанак адам намаз окуп чыгып кеткенде ошол адамдын үйүнө барды, пайгамбарыбыз айткан. Бул сахаба айтты: "Мен атам менен бир аз араздашып калдым. Үйүңүзгө мен бир аз конок болоюн" деп айтты. Жанак сахаба мейли деп киргизди. Абдулла ибн Амр радиаллаху анху айтат: "Мен максатым бул сахабаны күзөтүү болчу" дейт. Кандай амалдар кылат экен деп. 3 күн түнөдүм дейт. Бизден ашык амал кылбайт экен деди. Намаз окуйт экен, өз убагында ибадаттар кылат экен, болду уктап турат экен деди. Анан 3-чү күнү мен байкабагандан кийин айттым деди. "Мен сизге атайын пайгамбарыбыздын сөзүн уккандан кийин артыңыз сизди билейин деп артыңыздан түштүм эле. Сиздин кандай амалыңыз бар" деди да. Жанак сахаба айтты: "Мен сен көргөндөй мен ашта деле амалым жок" деди. "А бирок" деп айтты, ошол окуянын акырында айтат: "Бир нерсе, бир сыпатым бар" деди. "Мен" деди, "кимге жакшылык берилсе дейт бирөөгө, мен жүрөгүмдөн эч качан ага мен көрө албастык кылбайм" деди, караңыз. Жүрөгү таптаза экен да.
көрө албастык кылбаймын. Кимге жакшылык берсе мен көрө албастык кылбаймын. Адамдардын баардыгын кечиремин. Мен жүрөгүм таптаза бала сактаймын деди да. Жанак сахаба, мына ушул сыпатыңыз себептен пайгамбарыбыз айткан экен бейиштик деп айтты. Караңыз, Кудай Таалам жүрөгү таза адамдарга бейиш берет экен. Алла разы болсун, абдан керемет. Анан мына биздин эфир дагы соңуна жакындап калды. Сизге эркин микрофон берейин. Рамазан айына болгон куттуктооңуз, каалоо тилектериңиз. Алла субханаху ва тааланын товфиги менен, жардамы менен ушул айга Кудай Тааланын каалоосун жетип келдик. Эми ушул айды баардык момун мусулман бир туугандар ганимет билели. Бул ай урматтаган адамга урматтуу болот, сыйлаган адамга сыйлуу болот. Адам урматтабаган, сыйлабаган адамга 12 айдын бир катары эле өтүп кетет. Ошондуктан бул айды ганимет билип, жүрөктү тазалаганга аракет кылып калалы. Орозого бекем бололу, таравих намаздарга бекем бололу, таравих намаздарда Куран хатымын укканга, катышканга бекем бололу. Ошондой эле азыркы айткан сабакта айтылган 7 дене мүчөбүздү жакшы иш аракеттер менен алек кылып адаттандырып, жана тескериси болгон жаман нерселерди таштаганга аракет кылып умтулалы. Бул Рамазанды кайра кайтып келбейт. Кыямат кайым күнү же биздин пайдабызга күбө болот, же зыяныбызга күбө болуп келет. Ошол Кудай Таалам айткан бизге дагы, сизге, жалпы момун мусулман бир туугандарга дагы ушул берекелүү айды ганимет билип, пайдалуу өткөрүп калганга Аллах Таалам тавфик жардам берген болсун. Алла разы болсун. Биз сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Биздин жалпы жамаатыбыз менен биргеликте ушул кармаган орозоңуз Кудай Таалам кабыл кылсын дейбиз. Ушул бизге бөлүп келген убактыңызга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу мусулман бир туугандар, мынакей бизге бөлүнгөн дагы убакыт соңуна келип чыкты. Сиздер Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын куттуу студиясына тартылган ушул Рамазандык берүүгө күбө болдуңуздар. Эфирде мен Максат Атабаев алып бардым. Эми кийинки эфирден көрүшкөнчө жараткан Алла Тааланын амандыгын уздоңуздар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassalah. Hayya alassalah. Hayya alel felah. Hayya alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Ramadan ya Ramadan, Ramadan